Салам достор, бүгін 18 июль, күнгө бейшемби. Бишкек шаарында жолду капиталдык оңдоо жумуштарынан кийин Юсуп Абдрахманов көчөсүнүн Жомарт Бөкөнбаевтан Москва көчөсүнө чейинки аралыгы жана Абдрахманов менен Москва көчөсүнүн кесилиши унаа кыймылы үчүн ачылды. Ошондой эле жолду капиталдык оңдоо жумуштарына байланыштуу Абдрахманов жана Киев көчөлөрүнүн кесилиши унаа кыймылы үчүн жабылды. Андан тышкары Чүй проспектисинде жолду капиталдык оңдоо жумуштарынын биринчи этабы башталды. Анын алкагында аталган проспектинин Манас проспектисинен Тоголок Молдо көчөсүнө чейинки аралыгы жабылып, жол салуу жумуштары башталууда. Белгилей кетсек, Юсуп Абдрахманов көчөсү Алы Токонбаевден Жибек жолу проспектисине чейин, ал эми Чүй проспектиси Манас проспектисинен Төрөкул Айтматов көчөсүнө чейинки аралыкта реабилитация болмокчу. Жалпысынан Бишкек шаарында азыркы учурда бир нече көчөдө жолду капиталдык оңдоо жумуштары жүрүүдө. Бул Жибек жолу проспектиси, Юнус Алиев көчөсү жана Ахунбаев көчөсү. Андан тышкары план боюнча Максим Горький көчөсү дагы Чыңгыз Айтматов проспектисинен 7 апрель көчөсүнө чейинки аралыкта капиталдык оңдоодон өтмөкчү.